Уважаемые лидеры Кыргызстана, я обращаюсь ко всем лидерам, ко всем мужчинам, ко всем достойным мужчинам Кыргызстана. Меня зовут Гульзат Мамытбек, я вдохновитель нации и планеты. Но сейчас я не могу улыбаться, потому что мои дети плачут, моя мама плачет, и я плачу, и все время это скрываем. Я не хочу больше это скрывать. Мой бывший муж, Курманкулов Талант, все время нападает, все время мстит. Не может отпустить. 4 года мы уже в разводе, 7 лет жили вместе, 7 лет ада, 7 лет издевательств. Когда я разводилась с ним, он приставил ко мне пистолет при маленьком ребенке и не дал мне ни дом, ничего. Это семейный насильник, это человек с неуравновешенной психикой, но при людях маскируется. Гүлзат Мамытбек алдамчылыкка шектелип издөөдө жүргөнү айтылды. РЧ боюнча эмне дейт? Өзүн кыргыздын деп атаган РЧ Гүлзат Мамытбек укук коргоо кызматкерлери тарабынан издөөдө жүрөт маалыматты 1-май Рибенин басма-сөз кызматынан ырасташты. РЧга карата алдамчылык беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, тергөө иштери жүргүзүлүп жатканын билдиришти. Учурда Орусияда жүргөн Гүлзат Мамытбек жогорудагы маалымат боюнча байланышканыбызда буларга токтолду. Менин үстүмөн арыз жазгандар боюнча билем, бул иштин артында ким турганын дагы билем. Мен англис тилин окутуу боюнча мобилдик тиркеме иштеп чыккам. Ал тиркемени ишке жүргүзүүдө мага каржы жагынан инвесторлор жардам берген. Тиркеме өзүн актабай инвесторлорго каражатты убагында төлөй албай калдым. Бирок аларга кырындык менен акчаны кайтарып жаткам. Мурдагы күйөөм ошол адамдарды таап менин үстүмөн арыз жаздырыптыр. Азыркы учурда мага издөө жарыяланган. Мен Москвада экенимди баары билишет. Карантинге байланыштуу бул жактан кете албай жатам. Мен башкада өлкөдө болсом дагы бардык тиешелүү иштерди жасайм, аягына чейин күрөшөм дейт ал. РЧ айым мурдагы жолдош экөөнүн чырын баяндаган кыска видео тартып, анда президенттен жардам сураган. Улак Супер KG. Меня зовут Алымбек, я сын Гульзат Мамытбек, и хочу обратиться за помощью Сурумбата и все остальные лидеры Кыргызстана. Защитите мою мать! Я не могу так больше жить! Помогите мне! Если вы не поможете, то моей маме грозит тюрьма! Он несколько раз ее избивал, слезет и спускал. Все время показывал мне сестрой оружие, чтобы нас запугать. Мы понимали то, что от него не сбежать. И пока что находились там. А теперь я хочу... Коомдук ишмер Болотшер дүйнө салды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты коомдук ишмер Болотшер 61 жашында дүйнөдөн кайтты. Анын жарык дүйнө менен кош айтышканы тууралуу бир тууганы жогорку кеңештин депутаты Садык Шер Фейсбуктагы баракчасына жазды. Анда баатырыбыз да, асылыбыз да бокемден айрылып калдык. Коштошуу зыйнаты Чоң Капка айылында 23-июнда саат 11-де өтөт деп жазылган. Жогорку кеңештин бир нече чакырылыштарынын депутаты мурдагы ички иштер министринин милициянын генерал-лейтенанты Болотшер 1959-жылы Таласта Манас районундагы Чоң Капка айылында туулган. 2000-жылы жогорку кеңештин эл өкүлдөр жыйынында депутат болуп шайланган. 2005-жылы парламенттин вице-спикеринин кызматын аткарган. Көкбөрү федерациясынын түптөөчүлөрүнүн бири. 2001-жылдан тартып бир нече жыл бою аталган федерациянын башкы катчысы болуп турган. Бир топ мамлекеттик сыйлыктардын ээси. Кыргызстандын мурдагы президенттери Аскар Акаевдин, Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимдерин кескен сындап оппозицияда жүргөн. 2010-жылы 7-апрелде бийликке келген убактылуу өкмөттүн курамында ички иштер министри болуп дайындалган. Ден соолугуна байланыштуу кийинчерээк кызматтын орун басары Бакыт Алымбековго өткөрүп берген. 2010-жылы Атамекен фракциясынан жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. Соңку кезде ден соолугу keskin начарлап ооруканага жаткырылганы кабарланган. Улак Заты KG. Өткөн суткада коронавирустан бир аял менен бир эркек каза тапты.
Соңку статистика боюнча өлкөдө коронавирустан 37 адам ажал тапты. Арасында вирустун айынан өнүкөт оорулары күчөп кеткендер да бар. Өткөн суткада Кыргызстанда коронавирустан 2 адам каза болду. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Алардын бири Токмок аймактык ооруканасында жаткан 46 жаштагы аял, экинчиси Темир жол ооруканасында дарыланып жаткан 51 жаштагы эркек киши экени айтылды. Эркек кишиде коронавирус оор формада өтүп жаткан, эки тараптуу пневмония болчу, дем ала албай кыйналган. Анын үстүнө 10 күн бою өз алдынча дарыланып жүрө берген. Абалы начарлап кеткенде гана Темир жол ооруканасына барып, бирок дарылоо жардам берген эмес. Экинчи бейтап аял киши дагы оор абалда стационарга түшкөн. Андан дагы вирус аныкталып, мындан тышкары кургак кан диабети менен жабыркай турганы аныкталган. Реанимациялык жардамдар көрсөтүлүп, жасалма дем алдыруучу аппаратка туташтырганбыз. Менен жыйынтык чыккан жок, деди Үсөнбаев. Белгилей кетсек, соңку статистика боюнча өлкөдө коронавирустан 37 адам ажал тапты. Булак Спутник KG. Акыркы суткада 170 адам коронавирус жуктуруп алды. Акыркы 3-4 күндөн бери коронавирус жуктургандардын саны кескин өсүүдө. Кечээ вирус 192 кишиден чыккан. Бүгүн Кыргызстанда дагы 170 кишиден коронавирус чыкканын саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Акыркы суткада жуктуруп алгандардын ичинен 56-сы Бишкек шаарынан, Чүйдө 43, мындан тышкары Ош шаарында 14, Ош облусунда 22, Баткенде 1, Жалал Абадта 19, Ысык Көлдө 15 киши коронавирус жуктурган, деди Үсөнбаев. Ушуну менен вирус илештирип алгандардын жалпы саны 3151 түздү. Анын ичинен 2011 бейтап айыгып чыкса, коронавирус жуктургандан 37 киши көз жумган. Булак Спутник KG. Туркияда кыргыз келин күйөөсүн өлтүрдү деп шектелүүдө. Туркиянын Адана шаарында жашаган кыргызстандык ВК 20-июнда күйөөсү МК аттуу түрк жаранынын үйүндө бычактап өлтүрдү деп шектелип жатат. Бул тууралуу Демир Өрен кабар агенттиги маалымдады. Кошуналар 32 жаштагы кыргызстандык келин күйөөсү менен катуу уруша кетишкенин айтып беришкен. Кошуналары эшигин сындырып киргенде экөө жерде жатканына, келин да бычактан оор жаракат алганына күбө болушкан. Келиндин күйөөсү алган жаракатынан каза болгон. Ал эми кыргызстандык келин оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Жубайлар 10 жылдан бери бирге түтүн булатып, эки кызды тарбиялап келишкен. Окуя боюнча Адана шаардык прокуратурасы кылмыш ишин козгоду. Туркиядагы аялдарды өлтүрүүнү токтотобуз платформасынын статистикасына алайык. Өлкөдө 2009 жылы 474 аял өлтүрүлгөн. Булак Азаттык KG.